Таанышууну баяндаган сонун видео клиптен соң биз дагы таанышууга жөнөйт экенбиз. Дегеним, азыркы учурда өспүрүмдөр үчүн атайын тиркеме жасалган экен. Бул өспүрүмдөргө таанытып жаткан экен. Биз дагы ал тиркеме менен таанышып, сиздерге кенен маалымат берүүнү туура көрдүк. Ал үчүн бизге атайын адисибиз келген. Мына ошол тиркеме же болбосо долбоордун координатору Гүлзат Мукалаева жекебиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Маанутаңыз менен. Рахмат. Кош келиптирсиз студиябызга. Бүгүн мына ошол өспүрүмдөр үчүн арналган атайын тиркеме тууралуу бизге маалымат бересиз. Деги эле долбоор тууралуу маалымат бересиз деп чакырдык. Бул кантип жаралып калды? Эмне үчүн бул өспүрүмдөр үчүн жаралып калды? Кантип жаралды? Идея кимдики деген сыяктуу бизге маалымат берсеңиз алгач. Рахмат. Бул ОКИ мобилдик тиркемеси деп аталат. Бүгүнкү күндө жалпысынан ошо Кыргызстанда эки тилде, кыргыз жана орус тилдеринде ишке берилди. Бул долбоорду биз ЮНИСЕФ менен өнөктөштүктө алып чыктык. Негизи биз бул долбоор ЮНИСЕФке таандык. Бүгүнкү күндө дүйнөнүн 13 мамлекетинде бул мобилдик тиркеме иштейт. Бирок муну биз бул мобилдик тиркемени биз Кыргызстанда адаптацияладык да. Башкача айтканда биз өзүбүздүн дагы салымыбызды коштук. Бизде бул тиркемеге эң негизги кошкон салымыбыз ошол кыргыз жана орус тилдеринде болду. Биздин элге жеткиликтүү болуш үчүн, өспүрүмдөргө жеткиликтүү болуш үчүн. Мындан сырткары биз геймификацияны коштук да. Мурдакы колдонулган варианттарында мобилдик тиркеме башка өлкөлөрдө колдонулган варианттарында геймификация жок эле да. Биз болсо ошо геймификацияны коштук. Мындан сырткары биз өзүбүздүн жергиликтүү тилге, жергиликтүү менталитетибизге өзүбүздүн ошого ылайык келтирип, анан иштеп чыктык да. Бул долбоорду, бул мобилдик тиркемени ишке берерден мурун биз аймактарды кыдырып, өспүрүмдөр менен жолугуп мектептерде, алардын арасында изилдөө жүргүздүк да. Мына ошол изилдөө учурунда кыздар тарабынан кыздардын ден соолугу, жетилүү мезгилинде организмде болгон өзгөчөлүктөр тууралуу баарлашуу болду. Мына ошол баарлашуунун жыйынтыгында кыздардан кандайдыр бир суроолор, же болбосо кандайдыр бир суроолорго жооп ала албай аткан болсо, ошолордун баардыгын камтып, ошолордун баардыгын эске алып, анан биз бул мобилдик тиркемени иштеп чыктык. Канча убакыт кетти буга? Буга 1 жыл убакыт кетти. Эми ар бир эле ошол өспүрүмдүн колунда мына ушундай мобилдик телефондор бар. Алар бул тиркемени өзлөрүнө жүктөп, анан колдонуш үчүн атайын баягы App Store же Play Market'ten мына ушундай Оку Кыргызстан деп теришибиз керек экен, Андан кийин буну бизге өзүбүздүн телефонубузга көчүрүшүбүз керек экен. Андан соң өспүрүмдөр кадимкидей эле колдоно беришет. Ооба. Мына азыр биз телефондон дагы көрсөтүп жатабыз. Биз ачалык азыр буну. Азыр көчүрүлүп жатат. Ага чейин көчүрүлө берсин. Эми бул жакта канча азыркы учурда канча окуучу же болбосо эми өспүрүм деп айталы, катталуучу болду? Канча убакыт болду ачылганына? Аз эле болду, билишибизче. Бул мобилдик тиркеменин ишке берилгенине биз ушу 27 январда ишке бердик. Ага чейин тесттик режимде иштеп, тесттик режимде текшерип аттык да. Биз болгон бир мобилдик тиркемени дароо эле элдин колдонуусуна бербей, аны биринчи өзүбүз тесттик режимден текшерип көрүп, анан баардыгы жайында болгондон кийин ишке бердик. Башкача айтканда 27 январь күнү бул мобилдик тиркеме бүтүндөй Кыргызстандын аймагында иштеп баштады. Play Market менен App Store'дон көчүрүп алса болот. Эмне үчүн биз бул мобилдик тиркемени иштеп чыктык дей турган болсок, негизи биздин
ЮНИСЕФ дагы эмне үчүн бул мобилдик тиркеме? Негизинен бул мобилдик тиркеме айтып атпайбызбы? Кыздардын жетилүү мезгилине, жетилүү процесси, репродуктивдик ден соолук деген сыяктуу маселелерди, ушул суроолорду камтыган мобилдик тиркеме да. Башкача айтканда, бул кыздардын айызы жана ошондой эле айыз цикл, менструалдык цикл жөнүндө. Ушого арналган да негизиненчи. Бул мобилдик тиркемени азыр сиз жүктөп жатпайсызбы? Ачкандан кийин ал жерде биринчи эле катталыш керек. Катталганда бул жерде эч кандай мисалы үчүн сиз мисалы үчүн алтын ай деп жазбай эле башка эле бир атты ойлоп таап эле анан ошого сыр сөздү жазасыз да. Сыр сөздү жазып, анан эмне үчүн бул ЮНИСЕФ ошондой эле биз дагы купуялуулукту эң биринчи орунга койдук. Себеби бул тема негизи эле биздин эле коомчулукта эмес, көптөгөн өлкөлөрдө дагы жабык тема экен да. Бул теманы кыздар уят деп эсептешет экен, уялышат экен. Биздин коомдо дагы бул жабык тема экен. Биз ошо региондорду, аймактарды кыдырып кыздар менен сүйлөшкөндө дагы ушундай жыйынтыкка келдик да. 21-чи кылым биз азыр мындай мобилдик тиркеме ар бирибиздин колубузда, мобилдик интернет, мобилдик тиркеме, мобилдик телефон бар экенине карабай, ошого карабастан 21-чи кылым болгонуна карабастан бул тема дагы деле жабык тема экен да. Анан ошол себептен кыздар мисалы үчүн биз ошо изилдөө жүргүзүп жаткан учурда, кыздар менен сүйлөшүп жаткан учурда, кээ бир кыздар ушу биринчи жолу айызы келгенде, мисалы үчүн мен өлүп калат экенмин деп корккон, коркуу сезимдер менен коштолгон нерсе экен да. Бул негизи адам баласынын эми кыздардын, аял затынын табигый нерсе да, булчу организмде боло турган нерсе. Ошол нерседен уялабыз, бардыгыбыз ошол нерсени ачык айта албайбыз да. Анан кыздар дагы ошо керек болсо кээде апаларына да айта алышпайт экен да. Биз ошо изилдөө жүргүзүп жаткан учурда, кыздар менен баарлашып сүйлөшүп жаткан учурда биз ушундай жоопторду ала алдык да. Мисалы үчүн көпчүлүгү эжелеринен сурашат экен. Эгер эжелери бар болсо үйүндө, эжелеринен сурашат экен, курбуларынан сурашат экен. Эми апасынан да сурагандар бар экен, бирок бул азыраак экен да. Себеби уялышат экен. Анан экинчи чети коркушат экен. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө биз бул тиркемени, мобилдик тиркемени 9 жаштан өйдө 9 жаштан жогору кыздарга сунуштайбыз. Бирок бул бир эле кыздарга эмес, бул апаларга дагы абдан мындай пайдасын тийгизет экен, Анан бул жакта мына менин айым же болбосо мырза экенимди сурап жатат. Албетте айым деп жаздым дагы, бул жакка атымды жазат экенмин. Атыңызды жазасыз. Андан кийин сыр сөзүбүздү жазат экенбиз, сыр сөзүбүз менен ар дайым ошол сыр сөзүбүз менен кирет окшойбуз, Анан сыр сөзүнөн кийин сизге азыр дагы бир жашыруун суроо берет. Ал жашыруун суроонун жообун сиз гана билесиз. Азыр биз сыр сөзүбүздү жазып атам. Сиздерге көрсөтпөй жазып алайын анда. Мынакей кетирдик. Сыр. Ошол жактан суроону тандаңыз. Ошол суроого жоопту өзүңүз жооп бериңиз. Андан соң ичине кирген соң биз шарттарына макулмун дейсиз. Макулмун дедим. Макулмун дегенден кийин сиз биринчи айызыңыз келди беле же келген жок беле деп жооп бересиз. Эгер ооба десеңиз, эсиңизде жок болсо, эсимде жок деп жооп бериңиз да. Качан келгени, аралыгы кандай болгону эсимде жок деп жооп берсеңиз, анан сиз мобилдик тиркеменин башкы экранына чыгасыз да. Бул жакта мисалы мен айым деп катталдым да, ал эми мырзалар үчүн дагы дал эле ушундай болуп катталуу керекпи? Эгер мырзаларга кызык болсо, эгерде алар өзүнүн жетилүүсү жөнүндө маалымат алгысы келсе, катталып кирип окуп көрсө болот. Себеби көпчүлүк учурда мектептерде бул балдар мындай шылдыңга алышат экен кыздарды. Кыздар ошол кезде шылдыңга эмес, тескерисинче колдоо кыздар болот да. Анан ошол себептен бир чети кыздарды колдоо максатында, экинчи чети эртеңки күнү ал балдар ата болот.
ата болгондон кийин алар да кыздуу болушат. Башкача айтканда аларда туура маалымат болуш керек деген максатта. Анан эмне үчүн апаларга да керек деп жатабыз. Себеби сиз азыр мобилдик тиркемени ачкан болсоңуз, мен буга эбак эле катталып койгом. Бул жерде кыздар үчүн атайын 4 аватарка бар. Ошол аватарканы каалаган тандап алса болот. Биз алардын аттарын да ошо изилдөө үчүн аттарын дагы бул аватаркалардын кандай болушун дагы мындай кандай десем, кыздардан сурап, ошо сурамжылоонун жыйынтыгында ушул аватаркалар келип чыкты да. Анан бул жерде 4 аватарка бар. Алардын аттары Аяна, Экуля, Бакуля, Даяна деп койдук да. Бул 9 жаштан үйдө өспүрүм кыздар үчүн, ошон үчүн аларга кызык болсун деп. Мындан сырткары 6 фон бар. Фондордун да каалаганын тандап алса болот. Бул фондордун келип чыгышына дагы кыздардын, өспүрүм кыздардын кошкон салымы чоң. Себеби алар ушу кандай фондор керек деп биздин жергиликтүү шарттарга ылайык десек, мисалы үчүн ысык көл, тоо, айыл, жайлоо деген сыяктуу, корук деген сыяктуу өздөрүнүн сунуштарын берди. Ошол сунуштарды бардыгын кошконго аракет кылдыңыздар. Эске алуу менен жасаганга аракет кылдык. Андан соң башкы бетине кирсек, башкы бетинде календарь бар, кадимки эле календарь. Бул календарь ошол кыздардын айызын белгилөөгө жана болжолдуу айыз циклын билүүгө мүмкүн берет да, мүмкүндүк берет. Биз жана башында сизге айтпадымбы, эсимде жок болсо, эсимде жок деп жазса болот. Бирок кийин өзүнүн айызы келгенде ушул календарь аркылуу белгилесе, анан бул болжолдуу түрдө кийинки болот келе турган айызын чыгарып берет да. Анан мындан сырткары жана мен геймификация деп айтпадымбы? Бул жерде мына ошол эгерде айыз күнүн белгилесе, айыз күнүн белгилегенден кийин бул жерде карточкалар бар да, күнүмдүк карточкалар. Ал карточкалар аркылуу кыздар өздөрүнүн айызы келгенден кийин маанайын, башкача айтканда денесинде, организминде болуп жаткан өзгөрүүлөрдү белгилесе, мисалы үчүн денесиндеги активдүүлүгүндөгү бөлүнүп чыгуулар боюнча бардыгын белгилеп, ошо айызы келгенден кийин белгилеп турса, анан ошол гүл өсүп чыгат да, аягындачы 3 күн болобу, 4 күн болобу. Анан бул бөлүнүп чыккандан кийин, өсүп чыккандан кийин муну кыздар өздөрүнүн курбулары болобу же апасы болобу открытка түрүндө өзүнүн жакшы каалоо тилеги менен жөнөтсө болот да, социалдык тармактар аркылуу, WhatsApp болобу, Telegram болобу аркылуу жөнөтсө болот. Мындан сырткары бул дагы бир өзгөчөлүгү бул тиркеменин, бул жерде энциклопедия бар. Энциклопедияда кыска, так, кыздарга жеткиликтүү болуп жазылган эки тилде, кыргыз тилинде, орус тилинде. Башкача айтканда башында сиз тиркемени жүктөп алгандан кийин ал жерде тилин тандап аласыз. Кыргыз тилинде колдоносузбу же орус тилинде колдоносузбу? Анан бул жерде ушул 14 тема боюнча бир эле айызга байланыштуу эмес, ошол гигиена, тазалык, мындан сырткары балдар менен кыздардын өзгөчөлүгү эмнеде, деги эле жыныстык жетилүү деген эмне, мына ушул тууралуу көптөгөн айызга байланыштуу мифтер, сезимдер, денесине кандай кам көрүү керек, негизи эле өспүрүмдөр жетилип баштаган мезгилинде бетине безетки чыгат же дагы бир нерсе болот. Мына ошол тууралуу денесине кандай кам көрүү керек, тазалыкты кандай сактоо керек, мына ушул бардык маалыматтарды кыска нуска ушул энциклопедиядан ушул өспүрүмдөргө жеткиликтүү тилде окуп ала алышса болот да. Мындан сырткары бул жерде чат-бот бар. Биз бул суроо жооп болот, суроо жооп. Бул жерде 9 тема бар. Баштагандан кийин эле 9 тема чыгат. Кыздар кайсы тема боюнча өзүнө маалымат алгысы келсе, ошол тема менен теманы басып, анан ошол тууралуу маалымат алса болот да. Кыска суроо жооп иретинде жазылган. Биз эмне үчүн бул чат-ботту киргизгенибизди себебин айтайын. Ошол изилдөө учурунда жогоруда да белгилеп өттүм. Кыздар көпчүлүгү эжеси менен сырдашарын, эжеси менен сүйлөшөрүн айтышты да. Себеби эжесинен уялышпайт экен, эжесинен тартынышпайт экен. Ал эми апасы менен сүйлөшүүдө баары бир кандайдыр бир тартынуу, уялуу сезим. Эми бардыгында болбосо да көпчүлүгүндө болот.
Анан ошол себептен биз бул чат-ботту ошол эжеси менен сүйлөшкөн сыяктуу баягы суроо жоопторду дагы баягы жаштардын кичинекей өспүрүмдөрдүн тили менен жазылды да. Бул жерде Алиман деген эжекебиз болот. Но ошол Алиман деген эжекеси менен суроо жооп беретинде ушу негизи эле өспүрүм кездеги организмде болгон өзгөрүүлөр, ден соолук, саламаттык, гигиена деги эле анан айыз циклы боюнча баардык маалыматты ушул жактан чат-боттон дагы кыска суроо жооп беретинде кызыктуу түрдө алса болот да. Анан мындан сырткары биякта купуялуулук саясаты, бул жерде ишке багыттоо бөлүмүндө ошо тилди алмаштырып алса болот. Тилди алмаштырып алып, анан ошол кыргыз тилин же орус тилин тандап алса болот да. Анан эми бул тиркеменин ушу көпчүлүк айтат мындай айыз циклыны, айызга тиешелүү башка дагы тиркемелер бар деп. Анан бул эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Бул эң негизги өзгөчөлүгү бул эки тилде, кыргыз тилинде. Балким эмес, биз бул тиркемени иштеп чыгаардын алдында дагы ушуга окшош же болбосо айыз темасына, айыз циклине арналган дагы кандай тиркемелер бар экен деп ал жагын дагы талдадык да. Талдап көрсөк, ушул өспүрүмдөргө, жаш кичинекей кыздарыбызга арналган андай тиркемелер жок экен. Көпчүлүгү баягы улуу муундагыларга тиешелүү болуп калат экен. Анан орус тилинде же дагы башка тилдерде экен да. Бул тиркеменин, биздин тиркеменин өзгөчөлүгү кыргыз тилинде. Анан ал жактан жана энциклопедиядан, чат-боттон кыскача ошол кыздардын тилинде, жеткиликтүү тилинде, өздөрүнө жеткиликтүү тилде ошол толук маалыматты алып алса болот да. Эмне үчүн мен бул энциклопедияны, чат-ботту ошол маалыматты алууга мүмкүн деп баса белгилеп атканымдын себеби, ошол эле изилдөө жүргүзүп, кыздардын арасында сурамжылоо жүргүзүп жаткан учурда кыздарда баягы жаңыдан айызы келгенде, мисалы үчүн мындай түшүндүрүү иштери да. Мисалы үчүн апасы же болбосо дагы бирөөлөр түшүндүрүп бергенде, бул табигый нерсе, бул келе турган, боло турган нерсе деп гана мындай кыскача эле маалымат берет экен да. Ал маалыматка кыздар мындай канааттанбайт экен да. Анан алар өз алдынча издеп башташат экен. Интернетте дайыма эле туура маалымат боло бербейт. Ошол себептен биз бул жакта ошол бул темага арналган баардык жоопторду тастыкталган маалымат деп айтат элек. Бул медиктер тарабынан иштелип чыккан, медиктер менен биргеликте иштелип чыккан тастыкталган маалымат. Анан башкача айтканда бул тууралуу кыздар толук маалымат ала алышат. Анан дагы белгилей кетүүчү нерсе, мисалы үчүн ошол изилдөө жүргүзүп жаткан учурда кээ бир кыздардын мисалы үчүн айызы 10 жашында же 11 жашында келип калса, үйүнө барып апасына айтса, апасынан уруш жеген учурлар болгон экен да. Эмнеге сеники эрте келди? Меники деген 11-классында же 10-классында келген деген сыяктуучу. Анан бул жерден дагы түшүнүү менен мамиле кылыш керек да. Бул табигый нерсе. Ар бир организм ар кандай деп. Анан ошол себептен апаларга дагы мындай керек, пайдалуу тиркеме деп атканыбыздын себеби, апалар дагы мисалы үчүн кыздарына түшүндүрүп атканда толук маалымат бере албайт. Бул жерден апаларды күнөөлөгүм келбейт, себеби аларда дагы андай тажрыйба жок. Ошондуктан ал маалыматты аларда убагында ошондой эле алган да. Ошон үчүн алардын тажрыйбасы жок болгондуктан алар деле өзүнүн тажрыйбасы аркылуу бөлүшүп атышат да. Ошол себептен бул апаларга дагы абдан мындай керектүү, пайдалуу тиркеме да. Анан кээ бир жерлерге барганда сиздер эмне маселе боюнча келдиңиздер деп мугалимдерди сурап калат. Анан деп сураганда ушундай тиркеме айыз тууралуу десек, кээ бирлери жакшы болду, абдан жакшы экен, бизге да бериңиздер, биз да кыздарыбызга айтып берели, биз да чогуу колдонолу деген мындай колдоолор болду да. Анан мен деле кээ бир жерде бир жака барып бул тууралуу айтып калсам, көпчүлүк жаш апалар баягы кыздары жаңыдан дароо жакшы кабыл алып, жакшы болот эле, түшүнүшөт эле. Анан бул жерде дагы мисалы үчүн гигиеналык каражаттарды сатып алууда дагы кыздар абдан тартынышат экен. Ошо сурамжылоонун жыйынтыгында келип чыкты да булардын баары. Тартынышат экен, уялышат экен. Аптекага барабы же дүкөнгө барып сатып алгандан уялышат экен. Алар сатуучуну карашат экен. Ким
эркек кишиби же аял кишиби деп. Эркек киши болсо унчукпай эле дароо бурулуп чыгып кетишет экен. Башкача айтканда ушундай биздин коомдо башкача айтканда бул дагы деле болсо жабык баягы тема экен. Ооба. Бул жакта биз ошол кыздардын, өспүрүм кыздардын мына ошол ден соолугу тууралуу көбүрөөк маалымат экен. Ал эми аларда жашоосунда өзгөрүүлөр болот, өспүрүм деп өзү эле айтып тургандай эле өспүрүм кезде куракта көп суроолор жаралат да. Алардачы бир гана ден соолук эмес, тышкы баягы мектепте болобу, үйдүн ичинде болобу, адам менен мамиле болобу, көптөгөн суроолорду жаралат. Аны чындыгында эле ар бир адамдан ала алышпайт, анан издеп башташат эмеспи? Андай нерсеге барбы, мисалы психологиялык жааттан, үй бүлөдөгү маселелер тууралуу мисалы сурай алышабы? Же бир гана ошол эле сиз айтып кеткен айымдардын, ошо өспүрүм кыздардын ден соолугу тууралуу ганабы? Ден соолук, ооба, репродуктивдүү ден соолук тууралуу. Мындан сырткары, мисалы үчүн мен азыр чат-ботду ачып атам. Чат-ботто мисалы үчүн темалар да, мисалы үчүн айыз учурундагы организм, айыздын бузулушу жана келбей калышы. Жок, аларды түшүндүк. Жок, ошонун сырткарында айтып атам да. Анан тазалык жана тазалык каражаттары. Бунун ичинде бир эле тазалык каражаттарыбыз өзүнө кандай кам көрүшү керек. Эмне үчүн жетилүү учурунда кандайдыр бир өзгөрүүлөр болот. Анан ошол негизгисине бул жерде сиз айткандай ден соолук тууралуу. Ал эми жанагындай суроолор жарала турган болсо, бизде дагы башка тиркемелер бар да. Мисалы үчүн ошо биз буга чейин дагы сиздердин эфирде дагы ушул тууралуу айтып кеттим белем. Сары көл сырлары деген мобилдик оюнубуз бар. Ошол мобилдик оюнубузда эскертмелер бар. Оюндун ичинде эле жүрүшүндө эскертмелер бар. Ошол эскертмелердин арасында кандай мамиледе болуш керек. Ата эне мисалы үчүн жанагындай урушканда ата энеге кандай мамиле кылыш керек, ата энени уга билүү керекпи? Же болбосо бир мисалы үчүн ошол мезгилде сүйүү жактыруу мезгилдери пайда болот. Ошондой учурда өзүн кандай алып жүрүү керек деген сыяктуу психологиялык суроолорго жоопторду ошол тиркемебиз аркылуу дагы алса болот да. Себеби ал жерде ошол ал жерде дагы психологдор менен биргеликте иштелип чыккан эскертмелер бар. Ал жерде ошол сиз айтып өткөн темалар боюнча жоопторду алса болот. Анан жанакы суроо жооп бот менен башка суроолорду берсе жооп бербейт, бир гана ошол темалар менен эле гана суроолорду бериш керек. Өздөрү тандап алышат теманы. Кайсы тема боюнча маалымат алгылар келип аткан. Анан ошол боюнча алса болот. Бирок дагы бир нерсе, эгерде кандайдыр бир суроо пайда болсо, бул жерде атайын мынакей неме бар, суроо берүүчү жер бар. Ошол жак аркылуу суроо берсе болот. Ишке багыттуу. Мисалы, ал жака кандай суроолорду бир гана ден соолук тууралуу ушул эле темаларбы, же мындан сырткары дагы берсе болобу? Негизи эми бул жерде репродуктивдик ден соолук жөнүндө болуп аткандыктан ошого бир гана ушул тема тууралуу гана берүүгө мүмкүнчүлүк бар экен. Бирок биздин берки тиркемебиз аркылуу ал жерде дагы ошондой нерселер бар. Аякта дагы бизге көптөгөн суроолор келип түшкөн. Биз ал боюнча Instagram, Facebook, башкача айтканда социалдык тармактар аркылуу дагы көп. Ал бүгүнкү күндө деле мисалы үчүн биз Оки Кыргызстан деп Instagram баракчасын ачканбыз. Ал жерде дагы азыр бул эле тиркеме боюнча абдан көптөгөн суроолор келип түшүп атат. Абдан көптөгөн өздөрүнүн окуяларын айтып берген, ар кандай окуялар жөнүндө маалыматтар келип түшүп атат да. Менин оюмча биз ал бир эле бул тиркеме аркылуу эле эмес, ошол социалдык азыр социалдык тармактар абдан активдүү болуп атпайбызбы ал тараптанчы. Ошол себептен ал жактан да көптөгөн суроолор келип түшүүдө бизге. Жооптор берилеби? Сөзсүз түрдө биз ар бир суроо берилген суроону жоопсуз калтырбайбыз. Сөзсүз түрдө жооп беребиз. Атайын адистер иштейт. Атайын адистер иштейт. Эми бул тиркемени жайылтып, ошол кичинекей өспүрүмдөр колдонуу иретинде мектептерге барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатсаңыздар керек. Биз аймактарда презентация, бул тиркемени презентация кылып. Аймактарда дегениңиз? Аймактарда дегенибиз түштүк аймакта болдук. Мисалы үчүн биз Баткен областында болдук. Билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте иш алып барып,
алардын жардамы менен биз Баткен областында болдук. Ошол Баткен областында баягы эми акта кагылышуулар болбоду. Ошондон кийин 1-2 айдан кийин бардык да. Барып биздин тиркеме тесттик режимде иштеп баштаганда эле ал жерге барып, ал жерде кыздарга презентация кылдык. Ош областында, Жалал Абад областында, Ысык Көл областында болдук. Көбүн эсе баягы аймак айылдарга жеткирип жатат окшойсуздар. Анткени шаарда же болбосо шаарга жакын аймактарда тез эле көрүнүш болуп, тез эле бири-биринен угушабы же болбосо мына ошол эле өзүңүз айткандай социалдык тармактардан көрүшөбү, билишеби, алар бат эле тиркелишет. Ал эми айыл жергесине жеткирүү дагы мүмкүн кыйыныраак, ошондуктан сиздер басымды ошол жака жасап жатат окшойсуздар. Ооба, биз аймактарда сөзсүз түрдө эске алабыз. Себеби биздин эң негизги мындай иштеп чыгып атканда биз кыргыз тилинде деп атпайбызбы. Анан бул тиркемени мүмкүн болушунча ошо аймакта өспүрүмдөрүбүзгө жеткиликтүү болсо дейбиз да. Алар ошол туура маалыматты алсабы деген ой максат менен биз аймактарга жеткирүүгө аракет кылып атабыз. Эми бул багытта биз дагы билим берүү жана илим министрлиги менен иш алып барганга аракет кылабыз. Алар менен биргеликте мектептерге, ошо мугалимдерге дагы бул баягы кыздарга түшүндүрүп берүү иштерин жүргүзгөндө мугалимдерге дагы бул абдан пайдалуу болот да. Абдан сонун. Бизге дагы, биздин көрөрмандарыбызга дагы эң пайдалуу кеңештерди айтып бердиңиз, ыраазычылык билдиребиз. Мына ошол сиз айтып өткөн Кыргызстандагы өспүрүм кыздар, өспүрүм уулдар үчүн сонун тиркеме кыргыз тилинде алгачкы жолу ачылган экен. Сиздер дагы жүктөө болуңуздар, урматтуу ата-энелер, сиздер дагы кыздарыңыздарга дагы жүктөп жакшы маалыматтарды алсаңыздар болот экен. Ал эми ошол эле долбоордун координатору бүгүн Гүлзат Мукалаева эжекебиз мейманда болуп сиздерге түшүндүрүп берди деген чоң үмүттөбүз. Кудайым буюрса дагы да болсо алдыда жакшы маалыматтарды бергенге даярбыз. Рахмат, эфирге чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздерге да ийгилик. Ыраазычылык билдиребиз. Ар бир адамга биз ийгиликти каалайбыз дагы. Көрсөтүүбүздү андан ары улантабыз. Урматтуу биздин сүйүктүү телекөрөрмандарыбыз, бүгүн таңкы лайв көрсөтүүсүндө жакшы маалыматтар орун алууда. Анда эмесе, жагымдуу музыкалык чыгарма жаңырсын, кайрадан студиядан көрүшөбүз.